Урматтуу айымдар жана мырзалар, глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94%-ын ээлейт. Тоо мөңгүлөрү жердин криосферасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алар биздин планетанын климатына гана таасир этпестен, флора жана фауна үчүн жашоо чөйрөсүн камсыз кылат, адамдарды суу менен камсыз кылат. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. Эгерде мурда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2050-жылга чейин жарымына кыскарып, 2100-жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деп болжолдонсо, эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда. Мындай жагдай бүткүл региондо көйгөйлөрдүн күчөшүнө алып келүүдө, ичүү жана айыл чарба үчүн суу жетишпей, кыртыш деградацияланып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда. Климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобун акыркы отчетуна ылайык, криосферанын өзгөрүүсүнүн терс таасирин экосистемасы адаптациялоонун акыркы чегине жеткенин бийик тоолуу региондордун тургундары өзгөчө сезип жатышат. Тоо экосистемаларын жана мөңгүлөрдү натыйжалуу сактоо максатында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан буга чейин кабыл алынган тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча резолюциялардын негизинде биздин өлкө глобалдык тоо өнөктөштүгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунун башка өкүлдөрү менен биргеликте глобалдуу иш-аракеттер планын иштеп чыкты. Биз бардык өнөктөштөргө, өлкөлөргө жана эл аралык структураларга биргеликте жүргүзүлгөн иш үчүн ыраазыбыз. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кеңири коалициясын түзүүнү жактайт. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана жашыл экономикага өтүү бул келечектеги коалициянын башкы багыттарынын бири болот деп ишенебиз. Белгилүү болгондой, 2022-жылы биздин өлкөнүн жана Италия Республикасынын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы бир добуштан кабыл алынып, ага 110 мүчө мамлекет биргелешип автор болду. Бул документ 2023-2027 жылдары тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин демилгени колдогондук үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун бардык мүчө мамлекеттерине терең ыраазычылык билдирем. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын андан ары ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасында 2023-2027 жылдар мезгилин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койдум. Ошондой эле 2023-2027 жылдар мезгилине тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча улуттук жол картасы иштелип чыкты, ал жакын арада кабыл алынат. Жол картасы өзүнө глобалдык, регионалдык жана улуттук масштабтагы иш-чараларды, анын ичинде туруктуу өнүктүрүү максаттары боюнча учурда иштеп жаткан жана келечектүү долбоорлордун алкагында иш-чараларды камтыйт. Тоо 5 жылдыгынын жыйынтыктоо четабы катары биз Кыргызстанда 2027 жылы биринчи саммиттен 25 жыл өткөндөн кийин Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүүнү пландаштырып жатабыз.